урматтуу мегеле замандаштар. Мен Алтымаксут Али Бостомай неберesi Жакып уулу. Биз бүгүн Москва шаарынан сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Кайрылуу жасап аткандын себеби бүтүн Кыргызстан саясий тобунун карапташтары менин укугум бар, элдик кыймылы. Жана ошону менен бирге мен макул эмесмин, элдик кыймылы. Ошол эки кыймылдын мүчөлөрү кайрылуу жасап аткан себеби 2020-жылдын 4-октябрында болуп өткөн Жогорку Кеңешке эл өкүлдөрдү шайлоо боюнча жалпы жыйынтыктарга макул эместигибизди билгизебиз. Бүтүн Кыргызстан саясий тобу керек болсо ошол керектүү босогонду да аттады. Ошонун менен гана макул болуп чектелбейт. Анткени шайлоо таза өткөн жок. Шайлоо таза өтпөгөндүгүнүн себебинен баягы бийликтин 3 партиясы бийликке келишти. Ошонун артынан Кыргызстан боюнча элдер көтөрүлүп шайлоону тааныбастыгын билдиришти. Ошону менен белгилеп, биз дагы өзүбүздүн оюбузду билгизип жатабыз. Биз өзүбүздүн башчыбыз, биздин мыкты инсаныбыз, негизги чыган саясатчы Адахан Кемсомай уулу Мадымаровду сыйлайбыз, ошол кишини угабыз, ошол кишинин көзөмөлүндөбүз. Ошол кишинин айтканын аткарып, тынчтыкты кармагыла, мыйзам талаасынан чыкпагыла, ээн баштыкка барбагыла, жеке бирөөлөрдүн дарегине шек келтирбегиле деген сыяктуу көптөгөн насааттарын айткандык үчүн биз ушинтип мыйзам ченемдүү гана жакшынакай оюбузду билгизип коюбуз келди. Эми андан ары айта турган болсок, бүгүнкү өкмөт башына келген Садыр Нуркожо уулу Жапар небереси, сизден өтүнүч мыйзам талаптуу иштеп бериңиз. Бул сиздин ордуңуз ошол жерде болчу, ошого убакыт жетти. Ал жагы легитимсизби, легитимдүүбү иши кылса, ал коомдук калк, алайык журт көрүп угуп турат. Ал жагын биз бул жерде талкуулап сындагынга укугубуз жок. Биздин сизден суранабыз, ак так иштеп, муну шайлоолорго болуп аткан, келе жаткан шайлоолор жөнүндөгү кеп кылаткан болсок, мыйзам талаасында ушул маселени колго алып бериңиз. Ошонун ичинде форма 2 деген аталыштагы баракча жокко чыгып, колдон келсе биз бир мандаттуу шайлоого барышыбыз керек. Ал үчүн 1993-жылда май айындагы баш мыйзамга кайтышыбыз керек. Бул боюнча референдум болуш керек. Ал жагыны ошол керектүү саясий аренада жүргөн чыган инстандар менен келишип туруп биз жыйынтыкка келесиздер. Биз карапайым калк, биз Кыргызстандын тынччылыгын гана, аманчылыгын гана тилейбиз. Бизге эч кандай уруш талаштын, жаңжалдын, эч кандай башка талап тоноолордун кереги жок. Кыргызстан эл үчүн, Кыргызстан бир эле өлкө. Биз партия болуп бөлүшпөйбүз. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы, Кыргызстандын бүтүнүн гана каалайбыз. Мен айтат сөзүм урматтуу калк мына ушундай.